Башталышы келечектеги белгисиз жылдардын бири. Жашоо тиричилик толугу менен өзгөрүп, адамдар 25 чыккандан кийин чоңоюусу токтоп, 25 чыккан адамга андан нары 1 жыл убакыт берилип, 1 жылдын ичинде убактысын көбөйтпөсө мөөнөтү бүткөн мезгилде өлүп кете беришет. Анткени ал заманда бардык нерсе убакыт менен өлчөлүп, адамдардын сол колунда алардын канча убактысы бар экендиги ар дайым көрүнүп турчу. Бирок дагы деле адамдар бай жана кембагалга бөлүнүп, байлар Нью-Гринвич аймагында жашашып, кембагалдар Дейтон деген аймакта жашашып, күнүмдүк убакытка гана иштешип, убактысы түгөнгөндөр ошол мезгилде эле мерт кетип, бул дүйнө менен кош айтыша беришет. Биз ошол кембагалдар жашаган Дейтон аймагындагы каармандарыбыздын бири Уилл Салас менен таанышабыз. Уилл 50гө чыккан Рэйчел деген апасы менен биргеликте жашап, бүгүн апасынын туулган күнү болгондуктан, чындыгында 50гө чыккан апасы 25 чыккандан кийин чоңойбогондуктан аябай эле жаш көрүнгөндүгүн көрөбүз. Анда Уилл апасынын туулган күнүн куттуктап, кечинде майрамдайбыз деп эки тең жумушуна кетишти. Жумушуна барган каарманыбыз кечелик кофенин баасы 3 мүнөт болгондугу менен бүгүн 4 мүнөткө көтөрүлүп кеткендигине ызаланып, кандай болбосун өз жумушун аткарып, бирок жарытарлык деле убакыт иштей албай кечинде жумушунан чыгат. Көрсө айлыктагы убакыт түрүндө берилип, бир нерсени сатып алайын десең дагы убактыңды коротуп алат экенсиң. Ошентип каарманыбыз эс алуучу жайлардын бирине барып досу Борелге жолугат. Ал аймакта негизинен кембагалдар жашагандыгы менен бул күнү эс алуучу жайга бай адамдардын бири келип, каарманыбыз анын колунда 116 жылдык убактысы бар экендигине таң калып, анын жанына барып эскертип, сизди бул жерде тоноп кетиши мүмкүн. Жакшысы убактыңызды көргөзбөгөнүңүз дурус деп жаткан мезгилде эле эс алуучу жайга бөтөн адамдар кирип келет. Бул адамдарды саатчандар деп коюшчу, алар адамдардын убактыларын тоногон кылмышкерлер экен. Анда бардыгы качып кетишип, бирок Уиллге болуп жаткан окуя аябай эле кызыктуу болуп, ал качпай эле ажаткана тарапка бекинип алып окуяны көрүүсүн уланта берет. Анда жанагы кылмышкерлердин башчысы тапанчасы менен бай адамды коркутуп, сенин убактың аябай эле көп экен, ошондуктан экөөбүз жекеме-жеке беттешке чыгалы. Эгер сен жеңсең менин убактымды аласың, мен жеңсем сенин убактыңды алайын. Кана макулсуңбу десе бай адам, мен азыр ажатканага барып келейинчи. Анан чыгууга макулмун деп эле ажатканага барган кезде Уилл ошол жерде убакыттан пайдаланып, кылмышкерлердин бирин уктата чабат дагы бай адамды ал жерден алып качып жөнөйт. Анда кылмышкерлер каармандарыбыздын артынан куулап, бирок Уилл ал аймакты өтө мыкты билгендиктен эски имараттардын бирине кирип жашынып калышса, саатчандар артынан келип эле таппай калышат. Бирок өкүнүчтүүсү кылмышкерлердин бири Уиллди жакшы тааныйт экен. Ошондуктан алар кийинде эле таап алабыз деп кетишип, бекинип калган эки каарманыбыз сүйлөшө башташып, биз 116 жылы бар бай адамдын аты Генри Гэмилтон экендигин билебиз. Ал каарманыбыздын 28 жашта экендигин билип, өзүнүн 105 чыккандыгын айтып, мен бул жашоодон аябай эле чарчап калдым, ошондуктан өлүмгө деле даярмын. Анан дагы болуп жаткан адилетсиздикке чыдай албай деле калдым. Бул түзүлүш атайын эле түзүлгөн десе, Уилл түшүнбөй, кайсы түзүлүш жөнүндө айтып жатасыз? Мен түшүнбөй эле турамын десе, Генри толугу менен айтып бере баштайт. Эмнеге адамдар бай жана кедей болуп бөлүнөт? Анткени бардыгынын убактысы көп болгон болсо, бул дүйнөдө адамдар батпай кетет. Анан дагы миллиондогон жылдар убактысы бар адамдар жок болмок. Ошондуктан убакыттын өтүшү менен кымбатчылык башталып, кембагалдардын убактылары жетпей, алар өлүп кете беришет. Байлар болсо тескерисинче кембагалдардын эсебинен байышып, аларда көптөгөн жылдар убактысы пайда болуп, айтор теңсиздик бара-бара күчөйүп берет. Мен болсо бул чындык менен жашай берип аябай эле чарчап калдым. Кел анда ичимдиктен ичели деп өзүнүн ичимдигинен берип, эки каарманыбыз тең ошол жерде уктап кетишип, эртең менен биринчи турган Генри убактысынын бардыгын каарманыбызга берет дагы өзүнө 5 эле мүнөт калтырып коет. Бир мезгилде Уилл ойгонуп, колундагы 116 жылды көрүп аябай таң калып, терезени караса, Генри менин убактымды текке кетирбегиниң деп жазып кетип калыптыр. Анан дагы ал 5 мүнөт убактысынын өтүүсүн күтүп көпүрөнүн үстүнө олтуруп алган экен. Ошентип Генринин 5 мүнөттүк убактысы бүтүп, ал ошол жерде көз жумуп, көпүрөгө чуркап келген каарманыбыз анын денесин көрүп эмне кылышын билбей эле качып кетип калды. Ал биринчи эле досу Борелге барып, колундагы жылдарды көрсөтүп, анын кимден калгандыгын түшүндүрүп, мен эми апамды эч нерседен кем кылбай багамын, сага дагы белек кылайын досум. Экөөбүз 10 жылдан бери доспуз, ошондуктан сага 10 жыл белек болсун деп досуна 10 жылдык убактысын белек кылат. Муну алган Борел үйүнүн жанындагы эс алуучу жайга дароо эле жөнөп кетти. Ошентип кеч дагы кирип, Уиллдин апасы жумушунан чыгып карыз коласын төлөп, үйүнө жетиш үчүн 1,5 сааттык гана убактысы калат. Анда ал автобуска
буга чейин 1 сааттык убактысын төлөп жүрсө, мындан кийин автобустун баасы 2 саатка көтөрүлүп кетиптир. Бирок өкүнүчтүүсү Рейчелдин 1,5 саат гана убактысы калган болчу. Ошондуктан автобустун айдоочусу аны алып кетүүдөн баш тартып, Рейчел жөө чуркаганга туура келип, гүлүн көтөрүп алып апасын тосуп жаткан каарманыбыз апасы автобус менен келбей калгандыгын көрдү. Анда Уилл дароо эле бир нерсени сезип апасынын жумушу тарапка чуркап жөнөйт. Бир мезгилде экөө бири-бирин көрүшүп, бул убакта Рейчелдин бир канча секунд гана убактысы калып, Уиллдын атын кыйкырып баласы тарапка чуркап жөнөп, бирок жетейин деген мезгилде убактысы толугу менен түгөнүп калат. Ошентип каарманыбыз бир нече секундтун айынан апасынан дагы айрылып калды. Бул убакта убакыт сакчылар Генри Гэмилтондун өлүп жаткан денесин табышып, убакыт сакчысы курч тумшуктуулардын бири Рэй экендигин көрөбүз. Алар Генринин өлүмүнө кылмыш ишин ачышып, аны ким өлтүргөндүгүн издей башташып, ал жердеги видео байкоолордун бирине каарманыбыз Уиллдын түшүп калгандыгын көрүшөт. Ошондуктан алар эң биринчи күмөндү Уиллга коюп, Генрини тоноп өлтүрүп койгон окшойт деп эле дароо издеп жөнөштү. Бул убакта апасынын өлүмүнө жини келген каарманыбыз буга чейин Генри айтып берген сөздүн дагы чынтөгүнүнө чыгууну каалап, атайын байлар тараптан унаа жалдап 1 жылдык акы төлөп Нью Гринвич тарапка кирип барат. Каарманыбыз ал аймакка биринчи жолу киргендиктен ал жактагы өтө мыкты шартты көрүп таң калып, мейманканалардын бирине барып эң кымбат бөлмөлөрдүн бирине токтойт. Эртеси күнү каарманыбыз кымбат баалуу ашканалардын биринен тамактанып, андан соң кумарканага барып покер ойной баштайт. Ошол учурда Уилл ал жердеги олтурган оюнчулардын бири Филипп Уайс менен таанышып, аны менен түздөн-түз атаандаш болуп, Филипп оюнга өзүнүн 250 жылын коюп, каарманыбыз дагы андан калышпай бардык убактысын коюп 28 гана секунду калат. Ошентип Уиллдын 10 секунду гана калганда экөө тең картасын ачып, каарманыбыз 1100 жыл утуп алды. Бул убакта Филипп Уайстын жанында татынакай бир кыз олтурган болчу. Анда каарманыбыздын ага көзү түшүп, Филипп оюндан кийин бул менин кызым, аты Сильвия деп жанагы кыз менен тааныштырат. Анда Сильвияга дагы каарманыбыз аябай эле жакты окшойт. Анткени ал Уиллга эртең биздин үйүбүзгө коноктор келет, сиз дагы келсеңиз болот. Сөзсүз келиңиз, күтөбүз деп каарманыбызга дарыгин таштап кетишип, мындан соң Уилл убактысы аябай көп болгондуктан 59 жылга өтө бир сонун унаа сатып алып, чакырбаган жерге барба, чакырган жерден калба деген сөздү эстеп дароо эле конокко жөнөйт. Бул жолу Уилл Сильвия менен жакындан таанышып, экөө жеңил бийге дагы бийлешип, биз ушул жерде Уилл Сильвияга эмне үчүн жаккандыгын түшүнөбүз. Көрсө Сильвия Уиллдын бай адам эмес экендигин түшүнүп, анын жүрүм-туруму башкача экендигин дароо эле байкап, экөө конок үйдөн чыгып ал жердеги деңизге чөмүлүп келгенге дагы жетишип калышат. Не волнуйтесь. Бир мезгилде эле ал жерге убакыт сакчылары кирип келишип, каарманыбызды кармап алышат. Алар Уиллды башка бөлмөгө алып киришип, сурак ала баштаса, Уилл болгонун болгондой айтып берип, мен убакытты эч кандай уурдаган жокмун. Эгер убакыт уурдагандарды издесеңер, бул жердеги байлардын бардыгын камашыңар керек. Мага Генри Гэмилтон өлөр алдында убактысын өзү берди. Анан дагы мага кызык болуп жатат, силер эмне үчүн бир адамдын өлүмүн мынча териштирип жатасыңар? Мен жашаган Дейтонда күн сайын адамдар өлөт, ага эч ким деле башын оорутпайт. Бул дүйнөдө эмне байлар гана адам катары эсептелеби десе, Рэй ага жооп берип, теңдүүлүк же болбосо теңсиздик менен башымды деле оорутпаймын. Мындан так 20 жыл мурда ушул сен берген суроолорду мага атаң берди эле деп каарманыбызды таң калтырып атасын тааныгандыгын айтат. Анан дагы Уиллдын колундагы убакытты толугу менен алышып, ага 2 саат гана убакыт калтырышып, Уиллдын ууру эмес экендигине карабай эле аны ууруга чыгарышып, айыпка жыга башташат. Анда каарманыбыз убакыт сакчыларынан качып алардын биринин тапанчасын алып, Сильвия алдынан чыгып калган кезде аны барымта кылат дагы унаасына олтуруп алып эле качып жөнөйт. Анда Рэй алардын артынан куулап, каармандарыбыз чоң жолго чыгып унаалардан быйтап качышып, Уиллдын аракетине майнап чыгып, алар качып кеткенге жетишип, Рэй унаалар менен кагышып кетти. Ошентип качуусун токтотпой бара жаткан каармандарыбыз бир кезде жолдогу дөңгөлөк жаргычтарды байкабай кырсыкка учурашып, унаасы талкаланып өздөрүн жоготкон мезгилде алардын жанына саатчандар келишет. Көрсө биз буга чейин көргөн адамдардын убактысын тоногон саатчандардын тобу каарманыбызды таап алышкан экен. Бирок алар Уиллдын эч кандай убактысы калбагандыгын көрүп, жанындагы Сильвиянын убактысын тоношуп, ал жерден качып кеткен мезгилде каармандарыбыз ойгонсо экөөнүн тең жарым сааттай гана убактылары калыптыр. Муну көргөн Сильвия дароо эле дүрбөлөңгө түшө баштады. Анткени байдын кызы өмүрүндө мындай абалга кептелген эмес болчу. Анда Уилл менде бир жолу бар деп кызды ээрчитип алып дароо эле досу Борелге барса, ал буга чейин эле 10 жылды белекке алгандан кийин катуу кубанып көп ичип өлүп калыптыр. Көрсө адам өлүп кала турган болсо, анын убактысы ошону менен жок болуп кетет экен. Анда Уилл эмне кылышын билбей Сильвиянын кулагындагы кымбат баалуу кулак сөйкөлөрүн көрүп, дароо эле күрөөканага чуркап барышып, кулак сөйкөлөрдү берип 2 күнгө убакыт алышат. Ошентип өмүр бою эчтекеден кем болбой жашаган Сильвия биринчи жолу Дейтон аймагына чыгып, кембагалдардын жашоосу кандай экендигин өзүнүн жон тери менен сезе баштады окшойт. Анткени Уилл аны барымта кылып дароо эле атасы Уайска коңгуроо кылып, эгер кызыңызды көргүңүз келсе 1000 жыл которушуңуз керек. Аны мага эмес, кайрымдуулукка которуңуз. Сизге эртең мененкиге чейин мөөнөт десе, бул убакта Уайстын жанында жүргөн убакыт сакчылары
Каарманыбыздын кайдан коңгуроо кылып жаткандыгын дароо эле билип алышат. Уилл мындан соң Сильвияны алып алып өзүнүн үйүнө барып Сильвияга апасынын кийимин берип, экөө сүйлөшүп олтуруп калышып Сильвия Уиллдын чындыгында жаман адам эмес экендигин түшүнөт. Анткени каарманыбыз кызга эч кандай убакыт урдабагандыгын айтып берип, андан соң өзүнүн атасы жөнүндө дагы айтып, атасы тирүү кезинде арм рестлинг сыяктуу тайм рестлинг менен алектенгендигин айтат. Көрсө тайм рестлингке чыккандар кол күрөш сыяктуу бири-биринин колун кармап, кимиси күчтүү болсо экинчисинин колун кайрып, анын убактысын өзүнө алып алат экен. Өкүнүчтүүсү Уиллдын атасы уткан убактысын элдерге бөлүп бергендиги үчүн аны өлтүрүп кетишиптир. Ошентип эки каарманыбыз тең уйкуга кетишип эртең менен терезеден карап, кыздын атасы кайрымдуулук ишканасына 1000 жыл которду экен карап турса, атасы эч кандай которбой коюптур. Ошондо гана Сильвия атасынын алдында өзүнүн баалуулугу кандай экендигин түшүнүп, буга чейин Уиллга мени кой бер деп талап кылып жаткан Сильвия эми каарманыбыз менен биригүүнү чечет. Бул убакта убакыт сакчылары каармандарыбыз коңгуроо кылган жерди таап ал жерге келип калышкан экен. Бактыга жараша Сильвия биринчи Рейди байкап калып, аны жарадар кылышат дагы унаасына олтуруп качып кетип калышат. Эми Сильвия убакыт сакчысын аткандан кийин өзү дагы кылмышкерге айланып, алар бара жатып башка унааны токтотуп, анда бара жаткан бай аялдын убактысын тоношуп, андан соң унаасындагы тапанча менен коркутуп алып алышып эле андан нары сапарына улашты. Бул убакта эки каарманыбыздын тең сүрөтү сыналга чейин чыгып, экөөнү тең кылмышкер деп жарыялашып, муну көргөн каармандарыбыз арткага жол жок экендигин түшүнүшүп, Сильвия бир кезде өзүнүн оюн салат. Көрсө алар Сильвиянын атасына тиешелүү убакыттар сакталган банктарды тоноону чечишиптир. Анда каармандарыбыздын биринчи аракети эле ишке ашып убакыт салынган кутучаларды уурдашып, бул убакта банкка келген кардарларды дагы убакыттарды алып алгыла деп буйрук беришет. Андан соң каармандарыбыз уурдалган убакыттардын бардыгын кедей кембагалдарга таратып беришип, Уилл убакыт кутучаларынын бирин каза болгон досу Борелдин аялына дагы таштап кетет. Бирок көп өтпөй эле убакыт сакчылары каармандарыбыздын кайда жайгашкандыгын билишип, ошол жака жетип келип, Уилл аларды терезеден көрүп калып, дароо эле Сильвияны алып алып качып жөнөдү. Анда чуркап качып бара жаткан Уилл артынан токтобой эле келе жаткан Рейди көрүп аябай эле таң калат. Анткени адатта убакыт сакчылары бай үй бүлөлөрдөн чыгышып, аларда убакыт кеңири болгондуктан алар такыр эле чуркашчу эмес. Кандай болбосун качып бара жаткан каармандарыбыз бир кезде автобуска түшүп, Рейден дагы кутулуп кеткенге мүмкүнчүлүк алышты. Бул убакта шаардагы убакыт тоногон саатчандар дагы Рейди издеп башташат. Анткени Рейдин кылып жаткан иши алардын жасаган ишине толугу менен карама каршы келет экен. Көрсө бул саатчандар канча адамды өлтүрсө дагы убакыт сакчылары аларга такыр тийишпей, алардын адамдарды тоноо убактысын алып өлтүрүүсү тең салмактуулукту кармап, бул нерсе байлар үчүн тескерисинче жардам болот эле. Рейдин болсо убакытты кембагалдарга таратып берүүсү тең салмактуулукту жогото баштайт. Ошондуктан алар каармандарыбызды тез эле таап келип, аларды тапанчасы менен коркутушуп, Уиллды олтургучка олтургузуп, саатчандардын башчысы ага тайм рестлингди сунуштап, мен адамдарды жөн эле өлтүрбөймүн, экөөбүз күч сынашалы. Кимибиз күчтүү болсок жеңип кете беребиз деп Уилл буга чейин атасы жөнүндө айтып берген тайм рестлинг башталып, экөө кол күрөштүрүп дароо эле бири-биринин убактысын алуунун аракетин көрө баштайт. Бирок бул чечим Форест үчүн эң туура эмес чечим болду окшойт. Анткени каарманыбыз тайм рестлинг менен алектенген атасынан көптөгөн ыкмаларды үйрөнүп алган болчу. Ошондуктан каарманыбыз биринчи Форестке жеңилимиш болуп, бутундагы тапанчаны алып башкаларды өлтүрүп, андан соң Форестти дагы жеңип коет. Ошентип каармандарыбыз ал жерден катышып, бир кезде Уилл Сильвияга сөз баштап, биз мынтип майда чүйдө банктарды тонуп жүрө бергенде пайда болгудай эмес. Байлар кайрадан эле бааны көтөрүп жоголгон убактысын толуктап алышат экен. Олуттуураак иш кылбасак болбойт десе, Сильвиянын оюна дагы бир нерсе келет. Сильвия эртеси күнү тапанчасын көтөрүп алып, өтө көп жан сакчысы менен жүргөн атасынын жанына барып, аны алаксытып жаткан мезгилде жан сакчылардын арасынан каарманыбыз чыгып эле Вайска тапанчасын такайт. Ошентип каармандарыбыз Вайсты барымтага алышат дагы анын эң башкы сейфине барып, аны ачышса ичинде миллион жылдык убакыт жүктөлгөн кутуча бар экен. Анда Вайс кызынын кылып жаткан ишине таң калып, мен сени эч нерседен кем кылбадым го. Сен эмнеге атаңды тоноп жатасың десе, Сильвия жооп берип, урдалган убакытты алуу бул тоноого кирбейт. Мен адилеттүүлүк болушун каалап жатамын деп каармандарыбыз ал жерден чыгышат дагы качып жөнөшөт. Бул убакта убакыт сакчыларга маалымат жетип, алар каармандарыбыздын унаасын аткылашып, бирок унаада ок өткөрбөй турган мүмкүнчүлүк болгондуктан каармандарыбыз ийгиликтүү качышып, алардын артынан Рей унаасы менен калбай эле коолап келе берди. Биз ошол убакта Рейдин 22 эле мүнөт убактысы калгандыгын көрөбүз. Көрсө убакыт сакчыларына маяна катары күн сайын бир күндөн гана убакыт берилет экен. Ошондуктан Рей кийинки күн үчүн убакыт алуу мезгили келгенде каармандарыбызды коолап бара жатып эсинен дагы чыгып, бир мезгилде аракетинен майнап чыгып, каармандарыбыздын унаасын сүзүп жараксыз кылат. Анда эки каарманыбыз дагы деле токтобой андан нары чуркап качышып, унаасы менен келе жаткан Рей акыр аягы экөөнүн алдынан чыкты. Бирок бул убакта 22 мүнөт толугу менен өтүп кеткен экен. Рейдин мөөнөтү ошондо гана эсине келип, бирок кеч болуп калгандыгын түшүнүп, бул дүйнө менен кош айтышып кетет.
Каармандарыбыз болсо аман калгандарына кубанышып миллион жылды Дейтан аймагында жашаган кембагалдарга таратып беришип, Дейтанда дагы кембагалдар толугу менен түгөнүшүп алар дагы Нью Гринвич аймагына кирүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Ошентип каармандарыбыз максатына жетишип бай жана кембагал деген чек араны жок кылышып, дагы деле убакыт сакчыларына кармалышпай өздөрүнүн ишин уланта беришет. Анткени бай жана кедей деп бөлүнгөн аймактар Дейтан жана Нью Гринвич аймагынан дагы башка аябай көп болчу.